Yakındatasz da. Ben görünüp atanmı? Ya. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Баарыңыздарга Москва шаарынан салам жолдойбуз. Урматтуу мекендештер, Кыргызстандагы жалпы ушу Орусия Федерациясында убактылуу жашап иштеп жүргөн биздин мекендештер жана ошондой эле бүткүл дүйнөгө тараган биздин кыргыз жарандарыбызга кулагына күмүш сырга ушул нерселерди айтып коюуну туура көрүп турабыз. Мигранттардын адамдык, инсандык, жарандык укугу кандай? Алар өздөрүнүн жарандык укугун качан колдоно алат? Бир гана шайлоодо. Демократия дегеле бийликтин ээси эл. Ошондуктан бар жоңуздар кайдыгер калбай шайлоого катышыңыздар. Мына ошол демилгелеп менин укугум бар. Мен мыйзамсыздыктарга макул эмесмин. Аттуу ушундай бир элдик кыймылдардын эң активдүү боордошторубуз келип сиздерге ыктыярдуу топ болуп, сиздерди ушу шайлоого катышып, өзүңүздөрдүн укугуңуздарды пайдалануу үчүн волонтер катарында жардам беребиз деп отурушат. Урматтуу мекендештер, сиздер шайлоого катышыш үчүн кечээ Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Шайылдабекова жогорку кеңеште мигранттар кандай шайлоого катыша алат деп өзүнүн ушундай бир багытын берип кетти. Негизинде баш мыйзамда 18ге толгон жаран шайлоого жана шайланууга укугу бар деген биздин ушул жарандык укугубуз белгиленип турат. Тилекке каршы ошо ар кандай кодекстер, ар кандай мыйзамдардын айынан биздин айрыкча мигранттардын, убактылуу жашап иштеп жүргөндөрдүн адамдык, жарандык укугу тебеленип келет. Кантип алар сөзсүз түрдө консулдук каттоого катышыш керек, же болбосо шайлоого катышам деген арызды жазыш керек деген ушундай бир чектөөлөр менен биз шайлоого катыша албай келебиз. Эми биз 3-4 жылдан бери ушул мен макул эмесмин, менин укугум бар кыймылдары жалпы чет мамлекетте иштеп жүргөн мекендештердин укугун кайтарып берүү үчүн аракет кылдык. Консулдук каттоого электрондук түрдө mail дарекке, консулдун mail дарегине өзүбүздүн ошол жердеги бүт бар жок данныйларыбызды жиберип, консулдук каттоого турсак болот. Жана ошондой эле шайлоого катышыш үчүн атайын элчиликке барып, консулдук бөлүмдө мен шайлоого Москва шаарынан катышамын деп арыз жазып, анан ошол жерден арызды жазгандан кийин ошол арыз жазылды, шайлоого катыша аласыз деген ушундай бир дүмүрчөккө мөр бастырып алып кетсеңиздер болот экен. Урматтуу мекендештер, эртеңки келечегибизди, тагдырыбызды аныктай турган учур келатат. Бул бир гана шайлоо. Сиздерди сатып алабыз, сиздерди коркутуп алабыз деген бир топтор чет мамлекетте иштебейт. Ошондуктан өзүбүздүн тандообузду, өзүбүздүн каалообузду ишке ашыра турган күн бул шайлоо. Ал үчүн сөзсүз түрдө консулдук бөлүмдөргө, элчиликке барып арызыбызды жазып, же болбосо консулдук каттоого туруп гана шайлоого катыша алат экенбиз. Ушунчалык мүмкүнчүлүк жаратып берүүгө аракет кылдык, бирок канчалаган тоскоолдуктар, ушул жерде канчалаган биздин энелер, агалар, аталар отурат. Булардын баары жогуна сиздер биз сыяктуу эле Кыргызстандын жаркын келечеги керек. Кыргызстандын жаркын келечегин түзүш үчүн сөзсүз түрдө таза адамдарды, таза партия. Ал эми ошолорду кимди шайлайсыз? Кайсы кандидатты, кайсы талапкерди колдойсуз? Ал сиздин тандооңуз. Болгону кайдыгер жатпаңызчы. Жөн эле башыңызды кумга катып отура бербеңизчи. Мамлекеттин тагдыры үчүн өзүңүздөр дагы туруп барып күрөшүңүздөрчү. Биз мына ушуну суранат элек. Атайын Кыргызстандан ушу мекендештерге шайлоого катышкыла, өзүңөрдүн укугуңар үчүн күрөшкүлө деп өзүнүн ару тилектерин айтуу үчүн биздин Эшмамат агайыбыз келип отурат. Эшмамат агай, батаңызды берип, ушу багыт берип койсоңуз биздин мекендештерге. Ассаламу алейкум мекендештер. Мен ушу айтып кетерлим. Эч кайдыгер болбогула. Мына өзүңөрдүн тагдырыңар, өзүңөрдүн келечегиңер, өзүңөрдүн балдарыңардын Кыргызстандын гүлдөп өсүшүн шайлоого кайдыгер карабай катышкыла. Өзүңөргө көңүлүңөргө жаккан партияны шайлагыла. Эч кандай бир мындай кайдыгер болбогула. Силерден суранычы. Кыргызстандын келечеги үчүн кайдыгер болбогула.
Урматтуу мекендештер, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, бизде ошол ыктыярчы топтун башында ошол биздин Санкт-Петербург шаарынан келген Орозгүл аттуу кызыбыз жана ошондой эле ушул биздин Лейлек шаарынын дейбизби же болбосо Лейлек районунун дейбизби, ошол жердик биздин ушу Баткенде эң орчундуу аймактын тургуну, ошол жердин жашоочусу, алыскы ушу Москва шаарында мигрант болуп жүрөт. Бул дагы ушу мекендештер үчүн алардын таза шайлоого катышуу үчүн өзүнчө бир ыктыярчы топ болуп, 2 ай өзүнүн жумушунан бошоп, сиздерди консулдук каттоо болобу же болбосо ошо арыз жазуу болобу, ошол топтун башында туруп сиздерге жардам берет. Ар дайым ошол Орозгүл Койчуман кызы жана ошондой эле Назира Алибекова кызыбыздын Facebook баракчаларынан өздөрүнүн номерин алып, ар дайым кайрылып, ушулар аркылуу катталсаңыздар болот. Жана башка ыктыярчы биздин апаларыбыз, агаларыбыздын дагы телефон номерлери, алардын бар жок сиздерге керектүү багыттамасы чыгат. Ошондуктан сиздерден суранарым, сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн укугуңуздарды пайдаланып шайлоого катышыңыздар, өзүңүздөрдүн келечегиңиздерди тандап алыңыздар. Рахмат. Урматтуу мекендештер, сиздер бизге Facebook баракчасынан байланышсаңыздар болот, бизге жекебизге жазсаңыздар жооп беребиз. Ошондой эле ар бир чыккан постубуздун астына комментарий жазсаңыздар деле жооп беребиз. Эркиндик YouTube каналынын дагы акыркы чыккан видеолоруна комментарий жазып, номерлериңиздерди калтырсаңыздар, биз сиздер менен сөзсүз байланышка чыгабыз. Ошондуктан кайдыгер болбой, баарыбыз келечек үчүн аракет кылалы. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздардабыз. Жана ошондой эле мен волонтер болуп жардам берем деген адамдарга дагы биздин ар дайым эшигибиз ачык. Баарыңыздар биз менен байланышка чыксаңыздар болот. Рахмат, урматтуу мекендештер. Былтыр биз Аликбек Жекшенкулов элчи болуп иштеп жаткан учурда 4-5 партиянын өкүлдөрү келип жардам бергенбиз. Эми азыр эч бир партияга тиешеси жок. Мен макул эмесмин, менин укугум бар. Мына элдик кыймылдар өздөрү баш көтөрүп чыгып, ушу жалпы биздин мекендештерге жардам берет. Аларга кол сунат, ар дайым буга окшогон кыргыз элинин керегине жараган кызматтарды кылып келген. Дагы да кызматтарды кыла берет. Сак болуңуздар. Ийгилик, көрүшкөнчө.